Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı görermanlar, ugarmanlar. Bugün maniliu mayak beresüsünde sizler menen kişipeyillik turasında söz kılabız. Bugünkü bul beribizde uşul temany tandaganыбыздын sebebi urmatlı görermanlar, ugarmanlar. Ar daim ele bir işin çıkıp mamleketlik mekemelerге же болбосо кандай bir ишканага барганда ошол жердеги кабылдамада иштеген же болбосо ошол жерде ооруканага барсаң ошол жерде доктор менен байланышасың, кызмат кылган кыздар менен, ошол жердеги адамдар менен жолдо жол эрежесин бузуп же кандай бир маселе менен жолдо барасаң май ишкерлери тосушу мүмкүн. Ошондой эле документ иштери менен барып каласың. Ошондо эл барганда оорусу барат, кайгылуусу барат, иши бүтпөй атканы барат. Ошол жерде өзгөчө бир кемчилик байкалат да. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздө ушул кичипейилдик туурасында сөз кылайлы дедик. Адамдын кичипейилдүү болсун, адам адеп аклагы жакшы болсун деген түшүнүктү биз кээде унага чыкканда, автобуска чыкканда, улуу киши келген болсо, отуруңуз деп ордунан туруп отургузуп койгонду, же болбосо жакшы саламдашып койгонду эле түшүнүп калабыз да. Бирок чыныгы жашообузда ошол адеп акылактын, жүрүм турумдун жакшылыгы кандай экендигин мындай иш жүзүндө көргөзө албай калабыз. Ошондуктан кичипейилдик жөнүндө сөз кылайлык. Инсан кичипейил болуш керек, адеп аклагы жакшы болуш керек, момун, мусулман ушундай болуш керек дегенде, бул бир эле сакалчан же бир эле молдого тиешелүү адеп аклак эмес, жүрүм турум эмес, сыпат эмес, балким баарыбызга тиешелүү. Ооруканага ооруп барган болсоң, ошол жерде оорушуп кагып таштайт сени. Кээ бир жерлерде. Жанагы жерге ооруу эмес, жакшына болуп барсаң деле жанагындай сөздөрдү уккандан кийин ооруп каласың. Боюнда бар аял барып калат. Барса бир кандай бир кагазында кандай бир жерде кемчилик болгон болсо, врачтар, медсестралар бардыгы жанагы аялды кагып урушуп жаткан болот. Кайсы бир жерге барып, ушундай өзүнүн маселесин айтып түшүндүрүп, же жакшы түшүндүрө албаса, аны дагы урушуп кагып калып аткан болот. Ошондуктан ар бирибиз өзгөчө жанагы адамдар көп келген жердеги адамдар адеп акылакты, жүрүм турумду өзгөчө оңдош керек. Ошол жерде кабылдамада иштеген адамга мисалы үчүн күнүндө 1000 адам, 2000 адам келип кайрылышы мүмкүн. Ошолордун ар бирине ошентип кагып селкип турган болсо кандай болот? Ооруканага барган адамдар ушундай жакшы сөзгө, караганга, жардамга муктаж адамдар келет. Ошол келгендердин бардыгын урушуп каксаң, канча адамдын бардыгы ооруп кетпейби? Ошол окууну үйрөткөндө өз негизи билишимче, аларга деле ошол билим менен биргеликте эле ошол оорукчан адамдарга, караган адамдарга жакшы мамиле кылыш керек. Дарыга караганда, уколго караганда адамдын жакшы сөзү, жылмайып тургандыгы дагы адамдын ошол оорусунан арылууга, айыкканга чоң себеп болот да. Бул жерде кээ бир хадистерди айтып кетебиз, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн айтып кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына жерде Шуара сүрөсүндө "Вахфид жанахака лиман иттабаака минал муъминин" сени ээрчиген момундарга өтө кичипейил бол деп Алла Таала пайгамбарыбызга айтып жатат. Улуу пайгамбарга, өзүңүн адамдарыңа, сени ээрчиген адамдарга кичипейил болгон деп айтып жатат. Бул ушул буйрук пайгамбарыбызга дагы, бизге дагы тиешелүү. Ар бир адамга, ар бир мусулманга, ар бир адамга тиешелүү болуп эсептелет. Ар бир адам бири-бирибизге мамиле кылганыбызда кичипейилдик менен, жумшактык менен мамиле кылышыбыз керек. Дагы бир башка аятта Алла Таала Кур'ан-ы Керимде дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я юханнасу инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. О адамдар, силерди бир эркек, бир аялдан жараттык. Бири-бириңер менен таанышып, табышсын деп улуттар менен урууларга бөлдүк. Чындыгында Алла алдында эң ардактуулар, эң жакшыңар ашкера такыба болгонуңар дейт. Демек, ошол жерге муктаж болуп барсак, сен мага муктаж болуп келдиң деп өзүнү бийик сезип албастан, ал жок, мен дагы адаммын, мен дагы ушул эл катары эле адаммын деп
өзүнүн кичпейилдиги менен жумшак мамиле кылыш керек. Сенин мага азыр ишиң түшүп турат, сенин ишиңи мен чечемин азыр деп көкүрөгүн көтөрүп, ага кыйын болуп, аны кагып силкип сүйлөбөстөн, балким кичпейил болуш керек экен. Адамдардын арасындагы тараза адамдын байлыгында, мансабында, же болбосо ошол жерде иштеп бүтүп аткандыгында эмес. Адамдын даражасы, балким адамдын даражасы ошол адамдын жүрүм туруму, адеп аклагы, иманы ошол жерде турат. Демек биз бири-бирибизге мамиле кылганыбызда өзүбүздүн мансабыбызга, байлыгыбызга карап мамиле кылбастан, балким ошол өзүбүздүн адеп аклагыбызга, иманыбызга карап, жок, мен ушулар менен эле эл катарымын, бул адам азыр мага муктаж болуп келип турат деп, жөнөкөйлүк менен, жумшактык менен мамиле кылышыбыз керек экен. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям, инналлаха ауха илейя ан таваду хатта ла яфхару ахадун ала ахад ва ла ябги ахадун ала ахад." Хадис айтат: Пайгамбар Алла Таала мага вахий кылып айтты: "Бирөө-бирөөгө чоңсунуп, бирөө-бирөөгө зордук зомбулук көрсөтпөш үчүн Алла Таала бири-бириңерге кичпейил болгула деп мага аян түшүрдү" деп айтып жатат. Демек, урматтуу туугандар, биз бири-бирибизге мамиле кылганыбызда азыр айткандай, пайгамбарыбыз айткандай, бирөөгө бирөө кыйынсынбас үчүн, бирөөгө бирөө зордуктап, өзүнүн ошол жердеги иши менен, өзүнүн мансабы менен, өзүнүн байлыгы менен, илим билим менен көкөрөк какпастан, бири-бирине чоңсунбастан, балким кичпейил болуп, жок, мен дагы эл катары жөнөкөй адаммын деп жумшак мамиле кылыш керек экен. Дагы бир башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма нақасат садақатун мин мал, ва ма задаллаху абдан би'афвин илля иззан, ва ма тавада'a ахадун лиллахи илля рафаахуллах." Эгерде узун хадис экен, башкаларын да айтып кое берелик. Эгерде бир адам садака берген болсо, ошол адамдын мал мүлкү азайып кеткен жок. Ал нерседен азайбайт. Садака бергендиктен, бирөөгө жакшылык кылгандан адамдын акчасы азайбайт дейт. "Ва ма задаллаху абдан би'афвин илля иззан." Адамдарды кечиргендик дейт, анын алсыздыгын же ага жаман, анын даражасын түшүрүп койбойт дейт. Балким анын даражасын көтөрөт дейт. Азиз кылат. Абирин анын даражасын бийик кылат. "Ва тавада ахадун илля рафаахуллах." Кудай үчүн деп, Алла Таала мени жараткан, мен дагы жөнөкөй эле адаммын деп, эл катары эле өзүнү пас сезген болсо, Алла Таала ал адамдын даражасын бийик кылат экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ошол иштеген жерде өзгөчө өкмөттө иштеген, ооруканаларда иштеген, кайсы жерде болбосун, адамдар келгенде аларга жумшак мамиле кылышыбыз керек. Аларга кичпейлик менен мамиле кылышыбыз керек. Аларга жакшы сөзү менен, аларды кагып силкебестен, кааласаң кир, кааласаң андай мындай деп эрежелерди дагы балким аларга жумшактык менен, жакшылык менен түшүндүрүшүбүз керек экен. Андан кийинки маселе текебердик жөнүндө дагы айтып коюшубуз керек. Себеби адамды ушундай чектен чыгарып, же болбосо өзүнү ушундай кыйын сездирип койгон нерсе адамдын текебердиги да. Ошол адам мен азыр ушул мен даражалуу жерде турамын, же болбосо азыр маселеңи мен чечемин деген түшүнүктүн артында, же болбосо сен азыр кемчиликтүүсүн, ушул жерде мен жогорудумун сенен деп, ошондой түшүнүктүн артында анан текебердик келип чыгат да. Кыйынсынып, өзүнү ушул жерде бардыгын мен кыламын деген өзүнү жогору сезүү түшүнүк болуп калат дагы, жанындагы адамдарды кемсинтип көз алдына албай калат. Ошон үчүн бул жерде дагы хадистерде, аяттарда айтып кетебиз. Исра сүрөсүндө мындай дейт: "Ва ла тамши фил арди мараха." Жер бетинде көйрөңдөнүп баспагын, өзүңдү текебер болуп баспагын. Бул жерде ошол басуунун эле нерсесин айтпастан, балким адамдын сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, мамилеси дагы ушул жерге кирип кетет. Ага башка адамдарга кыйынсынып баспастан, балким кичпейил болгон деген мааниде. Ушул аятта мындай дагы: "Вала тусаир хаддака линнаси вала тамши фил арди мараха. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур." Адамдарга теңсинбей караба. Кээ-бирде шундай болуп калат. Азыр айткандай, барсаң шундай кабагыңды салып турат. Жанагы жерге айгайын деп, сен дары дармекти, врачты издеп баргансың, доктурду издеп баргансың, жанагыны көрүп ооруңун үстүнө дагы оору көбөйүп кетет. Маселеңди чечейин деп баргансың, паспортуңду бүтүрөйүн, бир ишти бүтүрөйүн деп баргансың, барсаң
не кылайын эми мен деп жанагы адамдарды кагып силкип берет. Себеби азыр адамдардын бардыгы ага муктаж болуп ошол ишти ошол бүтүрүп атпайбы? Элдин көзүнчө эч ким жок болсо дагы ынчалык эмес. Аркасында канчалаган адамдар ошол жерде турат, ошолордун арасында адамдарды ушундай кагат. Ошон үчүн бул аятта "Вала тсаир хаддака линнас" адамдарга теңсинбей караба. Жер бетинде көйрөңдөнүп баспа. Алла бардык көйрөң мактанчактарды сүйбөйт. Демек бул сыпат Алла Таалага жакпай турган, Алла Таала жаман көргөн сыпаттан болуп эсептелет экен. Дагы бир башка аятта, хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла ядхул джанната ман кана фи қалбихи мисқалу зарратин мин кибр." فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Пайгамбарыбыз айтты: Кимдин жүрөгүндө кичинекей бир чаңчадагын кибир болгон болсо, ошол адам бейишке кирбейт дегенде сахабалар дароо сурады: "Я Расулалла, Аллахтын элчиси, адамдын кийимин жакшына кылып, бут кийимин жакшына кылып, өзүн жакшына алып жүргөн болсо, ошол текебердикке өзүн бийик сезгенге жатабы?" десе, "Жок" дейт. Пайгамбар айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул жамал." Алла Таала кооз сулуу, сулуулукту жакшы көрөт. Ал-кибру батарул хакки ва гамтун нас. Бул текебердик акыйкатты четке кагуу жана адамдарды кемсинтип, астыга таштап коюу. Көрдүңүздөр, урматтуу туугандар, өзгөчө белгилеп айтып жатат. Вагамтун нас, адамдарды кемсин, адамдарды адам катары көрбөй койгондук өзгөчө кибир болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул чоң күнөөдөн этият болушубуз керек экен. Өзүбүздө текебердик кибирди алып келгенден этият болушубуз керек экен. Ишибизге карабастан, башка адамдар муктаж болгондугуна карабастан, балким акча сурап келди, балким карыз сурап келди, балким жардам сурап келди. Бул жанагы расмий мекемелерде эмес, жөнөкөй адамдардын арасында деле. Эгер муктаж болуп келген болсоң, кемсинтип, дээлеп, дерсеп таштайт сени, ушундай кылыпчы. Себеби сен азыр ошол жерден муктаж болуп турасың. Чындыгында ушулардын бардыгы ушундай адамдын текебер экендигинен далалат кылган нерселер. Ошондуктан бул оорулардан оолак болуп, Кудайдан ушундай оорулардан сактагын деп сурап, балдарыбызды дагы ушундай өзүңөрдү текебер болуудан, адамдарды кемсинтүүдөн этият бол деп тарбиялашыбыз керек экен. Эми жакшы кулк мүнөз жөнүндө дагы кээ бир хадистерге токтолуп кетишибиз керек. Себеби бул бүгүнкү айтып турган нерсебиз ушул кичпейилдик, текебердикти, анан жакшы кулк мүнөз. Бир жерге бардык, ооруканага барсак, ушундай жанагы келинчекти кагып, силкип, ушундай катуу урушуп жатат да эжеке. Анак жерде иштегенче. Мен айттым: "Эжеке, сиз бул жерде ооруканага адамдар айыкканы келеби же ооруганы келчеби? Сиздин мына сөзүңүздөн азыр уккан адам бул сөздү уккандан кийин кадимгидей ооруйсун. Ушундай кемсинтип, ушундай жер менен жексен кылып таштайт да. Боюнда бар аял келип калды, документинде бир кемчилик бар экен, аны кагып силкигенинде уксаң, оозуң ачылып калат. Ошондуктан кулк мүнөз бул кебирке эле же болсо молдого эле ылайыкташтырылган, ошого эле айтыла турган нерсе эмес, бардыгыбызга. Кайсы кандай адам болбосун, кайсы жерде иштебесин, адеп акылактын жакшылыгы, сабырдуулук, кичпейилдик, кулк мүнөздүн жакшылыгы бардыгыбыздан талап кылынат. Кандай адам болбосун. Ошон үчүн пайгамбарыбызды Алла Таала сыпаттаганда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иннака ла хулукин азим. Чындыгында сен абдан улуу мүнөзгө эгедерсиң. Пайгамбарыбыздын адеп акылагы ушундай бийик болгон. Биз ушул жерде пайгамбарыбыздын жүрүм турумунан, кылган мамилелеринен үлгү алышыбыз керек. Кемчилик болгон болсо, ушул мойнубузга алып, кемчиликти оңдошубуз керек экен. Вал казимин ал-гайза вал афина анин нас. Ушул аятта да мындай деп жатат, караңыздар. Ал такыбалар барлыкта да, тарлыкта да Алла жолунда мал мүлктөрүн сарпташат, ачууланганда ачуусун басып, адамдардын кемчиликтерин кечиришет. Ал ушундай жакшылык кылуучуларды сүйөт деп Алла Таала айтып жатат. Демек, ошол мекемеде иштеген адамга, адамдар көп келген жерде иштеген адамга эртең менен кечке чейин канчалаган адамдар келет, көп адамдар келет.
ооруганы келет, жана ооруканада болгон болсо документ бүтүргөндөрдө көп адамдардын түрү келет. Кемпир, чал, жашы келет, түшүнбөгөнү келет. Айылдан келип калышы мүмкүн. Биринчи жолу паспорт алам деп келиши мүмкүн. Андай мекемеге биринчи жолу келип аткандар болушу мүмкүн, түшүнбөшү мүмкүн, билбеши мүмкүн. Ушундай нерселер бардыгы көп. Ошолордун бардыгын эске алып, аларга жумшактык менен, жакшы кулук мүнөз менен мамиле кылып, аларга жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби азыр айткандай, момундардын, адамдардын эң жакшысы ким экен? Ал адамдын жумшагы, адеп аклагы жакшысы. Жанагы келген адамдарда кээ бириси ашуусу келип келиши мүмкүн, оорулуусу келиши мүмкүн, түшүнбөй келиши мүмкүн. Ошолордун бардыгында аларды кечириш керек. Ошол жерде өкмөттө иштеген, ошол жерде жоопкерчиликтүү адам сизге эртең кечке чейин канчалаган адамдар келет. Алардын бардыгын кечире билип, жумушуңузду так аткарып, алардын бардыгына бирдей жумшак мамиледе кылган болсоңуз, элдин бардыгы сүйүнүп, ата-энеңизге ыраазы болуп, рахматтарын айтып кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтат: "Ма мин шейин асқалу фи мизалил муъмини яумал қиямати мин хуснил хулук, фа инналлаха юбғидул фахишал албази." Кыямат күнүндө адамдар жакшылыктарыны эстеп, бирөөсү бирөөгө жакшылык кылгандыгын, жакшы сөз сүйлөгөнүн, бирөөгө алтындан берди, акчасынан берди, жакшылык кылды, тамак ашын берди, кийим кечесин берди, жардам кылды. Ошолордун бардыгын эстеп, ушул таразама коюлса экен деп турганында, бирөөлөрдүн таразасы ушундай бийик болуп көтөрүлүп турат экен. Алар кимдер десе, алардын адеп аклагы жакшы адамдар. Балким намазынан дагы, балким башка ибадаттарынан дагы анын адеп аклагы жакшы болгон болсо, таразасы оор болуп, бейишке кирүүчү адамдардан болот экен. Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз айтты: кыямат күнүндө момундун таразасына эң оор боло турган нерсе анын адеп аклагы. Чындыгында Алла Таала абийирсиз иштерди кылган жана уясыз сөздөрдү сүйлөгөн адамдарды жек көрөт. Демек, урматтуу бир туугандар, биз адамдарга мамиле кылганда мүмкүн болушунча өзүбүздү кармап, сабыр кылып, жакшы адеп аклак менен, жакшы кулук мүнөз менен мамиле кылышыбыз керек экен. Өзгөчө азыр биз айткан адамдар көп келе турган жердеги адамдарга өзгөчө айтылат булар. Себеби ал бир жерде иштейт дагы, аларга көптөгөн адам келет да. Эгерде бир эле эки адам жолдо барат, экөөмүндөй өтүп кетиши мүмкүн. Бир айда бир жылда бир жолугуп калышы мүмкүн. Бирок жанагындай мекемеде иштеген адамдарга күн сайын миңдеген адамдар келет. Ошолордун бардыгына ушундай жаман адеп аклак менен зыян берип, аларга азап бере берген болсо, ал адамдын күнөөсү ушундай көп болуп кетет экен. Дагы бир башка хадисте мындай дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннал муъмина ла юдрику би хусни хулукихи даражата саимал qaim." Элестетип көрүңүздөр, бир адам эртең менен кечке чейин орозо кармап жүрөт. Кандай сооптуу иш. Ошол эле убакта намаздарын окуп, жакшы иштерди кылып жүрөт. Эми бир адамдын адеп аклагы жакшы, кулук мүнөзү жакшы, намаздарын окуйт, бирок ошондой болсо дагы ал адеп аклагы жакшы, эртең менен кечке чейин ага келген адамдардын бардыгына жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып жатат. Ошол адамдын даражасы дагы жанагы эртең менен кечке чейин орозосун кармап, намаз окуган адам кандай соопторго жетишип жатса, адеп аклагы жакшы адам дагы ошондой соопторго жетишет экен. Алла Таалам барыбызды ошондой соопторго жете турган жана өзүнө кармап, жумшак мамиле кыла турган, адеп аклагы жакшы адамдардан кылган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир башка хадисте мындай дейт: "Инна мин ахаббикум илейя ва aqrabикум минни маджлисан яумал қияма ахасинукум ахлаqa." Пайгамбар айтат, кыямат күнүндө адамдар ар түрдүү болуп, даражалары ар кыл болот. Сообуна жараша, жакшы иштерине жараша адамдардын даражасы ушундай болот. Ошондой эле пайгамбарыбызга жакын адамдар дагы ушундай болот. Пайгамбарыбыз айтат бул жерде: кыямат күнүндө мен үчүн эң сүйүктүүрөөк, мага жакыныраак боло турган адамдар кимдер десе, ахасинукум ахлаqa. Кайсы адамдын адеп аклагы жакшы болгон болсо, жумшак, кичпейил болгон болсо, адамдарга жакшы мамиле кылган болсо, ошол адамдардын даражасы пайгамбарыбызга жакындап кете берет экен. Канчалык адеп аклагы жакын болгон сайын пайгамбарыбызга ошондой сүйүктүүрөөк, пайгамбарыбызга жакыныраак болот экен. Демек, кимде ким пайгамбарыбызга жакын болушту кааласа, кыямат күнүндө
Пайgambarыбызга эң жакын болоюн деген болсо, адеп ахлагыны оңдош керек экен. Wa inna abghadakum ilayya aw ab'adakum minni yawm al-qiyamah sarsarun wal mutashaddiqun wal mutafayyiqun. قالوا يا رسول الله علمنا sarsarun wal mutashaddiqun. Fama al-fayyiqun qal al-mutakabbirun. Эми экинчисин айтты. Мага жакын боло турган адамдар, адеп ахлак жакшы, кулк мүнөзү жакшы адамдар мага жакын болот. Экинчиси менен алыс боло турган адамдар кимдер дегенде, алар өтө аз боло турган адамдар, жагын жанып көп сүйлөгөн адамдар. Көп сүйлөгөн адамдар мага жакпайт дептир. Менен алыс болот дептир. Айтканы менен иши топ келбеген адамдар дептир. Оозу көптүрлөр жана көйрөңсүнгөн куруу чечендер. Көп сүйлөп, адам өзүнүн бийик сезип, адамдарды, башка адамдарды адам катары көрбөстөн өзүнүн бийик сезгендик дагы пайгамбарыбыздан алыстатып коет экен. Демек, урматтуу бир туугандар, адамдар менен мамиле кылганыбызда өзгөчө азыркында биз айткан мекемелерде, ооруканада иштегендер адамдарга азыркындай текебелдик менен эмес, кичпейилдик менен, жумшак мамиле кылып, жакшы адеп ахлак менен мамиле кылыш керек экен. Дагы бир аятта Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хузил афва ва'мур бил урфи ва a'rid анил жахилин. Ошол жерде иштеген адамдарга өзгөчө эрежелер бар да. Себеби ал адамдарга башында айттык, көп адамдар келет. Ошондуктан алардын ар бири менен урушуп, ар бирине ответ берип, ар бири менен ушундай мамиле кылган болсо, ошол жерде иштин бардыгы шатак болот. Иш алдыга кетпейт. Элдердин келгендер бардыгы наразы болуп кетет. Бардыгы ошончо элдин бардыгы наразы болуп, аза тартып, зыян тартып кеткендик дагы бул адамды өтө күнөөкөр кылып коет. Ошон үчүн бул эреже кечиримдүү бол, жакшылыкка чакыр жана надандардын кылыгына көңүл бурба. Адамдардын арасында көпчүлүк адамдар бар. Эртең менен кечке чейин канча адам келип кетиши мүмкүн. Ошолордун арасында кээ-бири бакырчак, кээ-бири азыр мас келип калышы мүмкүн, аксакал кары келип калышы мүмкүн, жаштар келип калышы мүмкүн, түшүнбөгөнү, бирөө менен урушуп кеткендиги, оорусу бар, ушундай ар түрдүү адамдар келип калат. Ошолордун бардыгын эле ар бирине жанагындай жооп берип эстен, жаман жоопторду кайтарып, ар кимиз менен айтышпастан, балким аларды кечирип, надандардын кылыгына көңүл бурбастан, жакшы сөздү айтып, кечиримдүүлүк менен мамиле кылыш керек экен. Дагы бир башка Нур сүрөсүндөгү аятта мындай дейт: "Вал яфу ва ясфаху ала тухиббуна ай яғфираллаху лакум." Маниси жакшылар кечиримдүү, кең пейил болушсун. Эгерде ошол жакшы адамдардын катарына кирем деген болсо, кечиримдүү болсун. Жанагы адамдардын ар бирине жооп берип отурбастан, балким кечирсин алардын баарын. "Вал ясфаху ала тухиббуна ай яғфираллаху лакум." Алла таалам силерди кечиришти каалабайсыңарбы дейт. Карасаңыздар, урматтуу туугандар, эртең менен кечке чейин иштеген адамдарга канчалаган адамдар келди. Эми ушул жерде айтып жатат. Алла таала силердин кечиришин каалабайсыңарбы? Сизге ошондой адамдар келди, ар кимиз ушундай ар түрдүү адамдар келди. Алардын кемчиликтерин кечирип, жакшы менен мамиле кылсаңыз, Алла таала дагы сиздин кемчиликтериңизди кечирип, бейишине киргизет экен. Демек, бейишке киргенге бардыгыбыз куштарбыз, бардыгыбыз ишке киришти каалайбыз, бардыгыбыз Алла таала кечиришин каалайбыз. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Башка адамдарды кечире билип, аларга жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Дагы бир аятта мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Валиман сабара ва гафара инна залика ламин азмил умур." Сабырдуулук кылып, кечире билгендер дин кылганы улууларга гана жарашкан өрнөктүү иштерде. Демек, улуулардын катарына киремин, жакшы адамдардын катарына киремин деген болсок, ошол сырттан келген адамдардын кемчилигине сабыр кылып, аларды кечире билишибиз керек экен. Ошондо биз даражабыз бийик болот, жакшы адамдардын катарына кошулат экенбиз. Дагы бир башка аятта айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Ла таставил хасанату ва лас-саййиа. Идфа биллати хия ахсан, фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валийюн хамим. Ва ма юлаққаха илля аллазина сабару ва ма юлаққаха илля зу хаззин азим." Жакшылык менен жамандык эч качан бирдей эмес.
ошол адамдарга жакшы мамиле кылып, жылмайып, алардын жамандыгына, кемчилигине карабастан жакшы мамиле кылгандыгыңыз сөзсүз түрдө сиздин жакшылыгыңыз бийикте болот. Албетте жакшы нерсе менен жаман нерсе бирдей болбойт. Жамандыкты эң жакшы ыкма менен алыстат. Ошол адамдар жаман мамиле кылса дагы, урматтуу бир тууган, ушул жерде иштеген адам, алардын жаман нерсесин дагы жакшы сөз менен, жакшы жылмаюу менен узатып кое алат. Ошондо сен араңарда душмандык бар адамдан абдан ынак доска айланганын байкайсың. Чындыгында бир жерге ачууң келип барсаң, сага жылмайып сүйлөп турган болсо, жакшы сүйлөп турган болсо, шундай ачууң келип турса дагы, жүрөгүң жумшап, ачууланганың кетип, жакшы сүйлөгүң келип калат. Бул жерде ошону айтып жатат. Чындыгында эле ошондой. Барсаң, бирөө жакшы сөз сүйлөп турган болсо, ачууң дагы кетип, өзүңө келип, жакшы сөз сүйлөп каласың. Жамандыкка жакшылык кылуу сабырдуулардын гана иши. Бул сабырдуулар деген өзгөчө адамдар. Ошолардын гана иши. Ошондой эле бул олчойгон бак таалайлууларга гана насип болот. Демек, кимде-ким бактылуу боламын, жакшылыкка, ийгиликке жетемин деген болсо, урматтуу туугандар, ушундай жакшы адеп ахлакка, жакшы кулк мүнөзгө ээ болушубуз керек экен. Ошого аракет кылышыбыз керек экен. Ошондо гана биз бийик адамдардын даражасына жетебиз, жакшы адамдардын катарына кошулат экенбиз. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Анна наби саллаллаху алейхи ва саллям инна Аллаха рафиқун юхиббур рифқ ва ю'ти аля рифқи ма ла ю'ти аля al-unfi ва ма ла ю'ти аля ма сива." Айша разияллаху анха риваят кылган хадисте айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Алла таала өтө боорукер. Ал боорукерликти жакшы көрөт. Таш боорго жана андан башка эч бирөөнө насип кылбаган мол жакшылыкты боорукерге гана насип кылат." Демек, боорукерлик дагы өзгөчө сыпат экен. Жакшылыктардын бардыгына жетишем десең, урматтуу бир тууган, өзгөчө жанагы ооруканада иштегендер, чындыгында адамдар ал жерге ошол боорукерликти, жакшылыкты күтүп келебиз да. Сырттан келген адам, ооруган адам, ошол жерге келгенде жакшы сөз угайын, бир ошо ооруган жерим айыгып кетейин, жашайын, өмүрүм узун болсун, өзүм айыгып кетейин, балам айыгып кетсин деп келет. Ошондуктан бул жерде айтып жатат: Алла таала боорукер жана боорукерликтерди жакшы көрөт. Таш боорго жана андан башка эч бирөөнү насип кылбаган нерсени, таш боор, ошол жерде адамдар ооруп келди, баласы ооруп келди, апасы ооруп келди, өзү ооруп келди, аларга таш боордук менен мамиле кылган болсок, Алла таала бизге жакшылыктарын бербейт экен. Бизге Алла таала жакшылыктарын тартып койт экен. Неге дегенде биз адамдарга боорукерлик менен мамиле кылбадык. Алла таала бизге дагы боорукерлик кылбай койт экен. Ошондуктан башка адамдарга боорукерлик кылган болсок, Алла таала дагы бизге боорукерлик кылып, жакшылыктарын берет экен, оорубузду айыктырат экен, жамандыктардан сактайт экен. Пайгамбарыбыз айтат дагы хадисте: "Инна рифqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa sha'na." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: "Эмнеге боорукерлик жукса, аны сөзсүз көркөмдөйт. Кайсы иш болбосун, ошол жерге адам келди, кирди, чыкты, ошол май кызматкери жолдо бир адамды токтотту, кемчилигин мойнуна алды, жазып бергенде, сүйлөгөндө дагы жумшактык менен кылган болсо, сүйүнгөн бойдон кетесиң. Кээде эрте менен ушундай иш болуп калат. Эрте менен тосуп калышы мүмкүн. Эрте менен барганда эле ушундай ооруканага барганда эле ушундай адамдардан жакшы мамиле кылсаң, эрте менен кечке чейин эмнегедир бактылуу болосуң. Себеби эрте менен барганда сени жакшы сөз менен тосуп алды, жакшы мамиле кылды, жакшы сөз сүйлөдү, жылмайып мамиле кылды, эрте менен кечке чейин бактылуу болосуң. Ошол жерде каттуу сүйлөп, шундай корс мамиле кылган болсо, эрте менен кечке чейин кыжаласың. Жанагы эрте менен эле сенин жүрөгүң кирип калган, жанагы кабагын салып тургандыгы, жаман сөзү ошол жериңде турат, эрте менен кечке чейин кыжырат болуп жүрөсүң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: кайсы жерде, кайсы иште, кайсы мамиледе боорукерлик болгон болсо, ошол иш көркөмдөлүп, чырайына чыгат. Эмнеден боорукерлик жоголсо, аны сөзсүз кейип кетет. Кайсыл мамиледе, кайсыл жерде болбосун, боорукерлик кетип, корс мамиле болуп, таш боордук менен мамиле болгон болсо, ошол иштин, ошол үй бүлөнүн, ошол мамиленин кооздугу кетип, ушундай жиркеничтүү болуп калат. Жада калса ушуну барбай эле, экинчи барбайын деп кетесиң. Базарда деле ушундай. Базарга бир нерсе алайын деген болсоң, кээ бир адамга барсаң, ушундай корс сүйлөйт. Жанагы жерге экинчи жолу эч качан келбейсиң. Кээ бир жерге барсаң, ушундай жумшак сүйлөйт, кымбат болсо дагы, алыстан болсо дагы келесиң. Ошондуктан
Boorukерлик, бул жумшактык өтө жакшы нерсе экен. Алла таалам ар бирибизге ушул сыпатты өзүбүзгө жуктурганга, аткарганга Алла таалам насип кылган болсун деп Алла тааладан сурайбыз. Урматтуу бир туугандар, биздин эфирибиз дагы соңуна чыгып баратат. Алла таалам баарыбыздан билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ар бирибиздин адеп ахлагыбызды оңдогон болсун, ар бирибизде кичпейлик кылган болсун. Ушундай мекемелерде иштегендерге өзгөчө айтып кетебиз. Сиздерге келген ооруган адамдарга, сиздерге кайрылган жарандарга, адамдарга ар бирине жумшак мамиле кылыңыздар. Жакшы жылмаюу менен, жакшы иштерин ошол өзүнүн чече албаган маселесин чечип, аларга жардам берип, пайгамбарыбыз айткандай, Алла таала буйрук кылгандай, бири-бирибизге жакшы мамиледе болойлук, кичпейликте болойлук, бири-бирибизге боорукер болойлук. Алла таалам бизге дагы өзүнүн боорукерлиги менен мамиле кылып, эки дүйнөдө кемчилигибизди кечирип, Алла таалам эки дүйнөдө баарыбызды шерменде кылбасын деп Алла тааладан сурап кетебиз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолуккангача саламатта болуңуздар. Алла таалам баарыңыздардан ден соолугуңуздарды чыңгыган болсун. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө береке берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.